Бул основной мага жаккан жагы жарылып кетпейт. Транспортировкасы өтө жакшы. Бул шармат именно ушул базар требует эткен размерди бере алат экен. Саламатсыздар урматтуу дыйкандар. Биз азыр Чүй областынын Озерный айылында турабыз. Биздин партнерубуз Рахматулла байкенин полясындабыз. Рахматулла байке, сизге бир-эки суроолорду берели. Бул жерде шарман капустасы эгилген, шарман F1 сакатанын үрөнү. Шарман боюнча айтып кетсеңиз, канча күндө бышты, качан экенсиз? Ошолор боюнча. Бул азыр 60 күндө толук пышат. Фарага салыштырмалуу 60 күндө экөө бирдей эле пышат. Анан мунун өзгөчөлүктөрү бир аз баягы куртка устойчив, зыянкечтерге бир аз устойчивыраак. Анан бул основной мага жаккан жагы жарылып кетпейт. Транспортировкасы өтө жакшы. Качан тикенсиз Рахматулла ака? 12 апрель. Апрель. 12 апрель. Азыр примерно 67 күн болуп атат. Поляда канча күнгө чейин сакталып турат? Бул азыр 80 күнгө чейин, 90 күнгө чейин даже турат. Мен 75 күн точно текшергенмин, 75 күн дегенде кесилгенмин. Анан Рахматулла ака, бул базарга талабы кандай болуп атат азыркы учурда? Базар кандай? Базарга талабы өтө жакшы мунун. Себеби бул азыр фаролор уже жарылып атат. Уже күнү келди. Анын түбүнөн оорулар бар. Бул андай оорулар жок. Бул шармат негизи Кыргызстанга жаңы эле келген үрөндөрдөн. Быйыл канча жыл тигип атасыз? 3 жыл. Келгенине негизи 3 жыл болду. 3 жылдан бери Рахматулла ака тигет. Азыркы учурда салмагы кандай, күчүндүүлүгү кандай? Сиз 1 гектар тигипсиз. 1 гектардан канча күчүн күтүп атасыз? 1 гектардан 50 тонна бар да. Примерно. А так 60-70 тоннага чейин. Караса болот. Смотря жерге карай. Мисалы үчүн ар кайсы жер ар кандай, ар кайсы караган киши ар кандай карайт. Мисалы үчүн мен көптөгө убактым болбойт, жакшы көңүл буруп карай албадым. Суун өз убактында берип, бир аз суулары бир аз кечигип калды. Ошого байланыштуу бир аз калибровка бир аз эмерээк, майдараак. Канча килограмм чыгат булар, Рахматулла ака? Булар 2,5. Кесип да көргөзөлү. Базардын талабы канча? Базардын талабы ошол. Базардын талабы ошол. 1,5 килограммдан 3 килограммга чейин. Капталуусу жакшы, товарный вид дагы жакшы. Азыр кесип да көргөзөлү. Транспортировкасы да жакшы. Транспортировкасы өтө жакшы. Көрсөңүздөр жакынырактан. Бул калыңдыктары бири-бирине болгон тыгыздыктар аябай жакшы. Нымдуулуктар дагы нымдуулугу да жакшы. Сабабы мына жакта эч кандай оору жок мына. Уже курт кумурскаларга, илдеттерге бир аз туруктуу. Салыштырмалуу туруктуу. Башка гибридтерге салыштырмалуу туруктуу. Бул рыночный, основной рынок средний калибр требует этет. Бул капустада өтө мурункудай өтө чоң объем калибрдагыларды требует этпей калышты. Азыр бир аз средний, анан бир аз майдараак калибр требует этет. Бул шармат именно ушул базар требует эткен размерди бере алат экен. Урматтуу дыйкандар, бул шармент үрөнү Кыргызстанга келгенине бир 2-3 жыл эле болду. Азыркы учурда өзүн аябай жакшы көргөзүп жатат. Рахматулла ака айтмакчы, бышуусу 60 күндө бышат, 60-65 күндөрдү аралыгында бышат. Жана ошондой эле талаада сакталуусу дагы жакшы сакталат, жарылып кетпейт. Шармент үрөнүн издеген дыйкандар болсо, мисалы Озерный айылынан бул жактан Мрамор, Жаңы жер, Манас, бүт жердегилер биздин партнерибиз Рахматулла акадан деле келип уруктарды алсаңыздар болот. Сиздин номериңизди калтырып коебуз бул жака. Анан кароо, кантип кароо, кайсыл убакытта, кайсыл учурда, кайсыл илдеттер болот, кандайдыр бир суроолор болсо кенен кайрыла берсеңер болот. Бүт баары жөнүндө полный маалымат караштырып билебиз баарын.